Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу өткөн талкууга жарандык коомдун активдүү өкүлдөрү, серепчилер, юристтер жана тарыхчылар да катышты. Отурумда макулдашуунун долбоору гана талкууланды. Мүмкүн ар бир кишиге жакпай калышы мүмкүн, бирок бизде чечим бар. Көпчүлүк чечкенге мүмкүнчүлүк алат. Ошондуктан бул жердеги эч кандай бул жерден саясат, сенсация жок. Бул жердеги негизги болуп аткан, Кыргызстандагы болуп аткан ички өзүбүздүн кыйынчылыктарды, өзүбүздүн проблемаларды бир чечимге келип келише албасак, биздин эч кандай кадыр баркыбыз болбойт. Чет мамлекетке чыкканда кандай болгондагы бир муштундай түйүлүп, ички болгон карамарчылыктар жеңип туруп, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, мамлекет үчүн, келеаткан келечек үчүн так маселени чечкенге аракет кылыш керек. Бүгүнкү келишимдер азырынча кел элек, ошондуктан бул азыр болуп аткан маалымат катарында гана болуп атат. Эксперттер белгилегендей, бул жерде өзгөчө жашыруун көптөгөн документтер, карталар көрсөтүлгөн. Мындан улам алардын бардыгын кол коюлганга чейин ачыкка чыгарууга болбойт. Муну коомчулук түшүнүү менен кабыл алышы керек. Мында эң биринчи кезекте мамлекеттин коопсуздугун эске алуу зарыл. Ал жерден мамлекеттик купуяга ээ болгон маалыматтар бар экен. Чынында эле. Бул калп эмес, бул жалган эмес. Мен өзүм көрдүм. Ал маалыматтарды мынтип эле төгүп чачып сала турганга ал эрте да, болбойт. Ал маалыматтар ачыкталат. Эки мамлекет кол коюшса, анан жогорку кеңеш ратификация кылып берсе, ошондо гана ачыкталат. УКМК төрагасы көрсөткөн маалыматтар менен таанышкан соң эксперттер чек ара маселесинде Кыргызстандын кызыкчылыгы толук корголгонуна ынанышканын билдиришти. Саясат таануучу Ширадил Бактыгулов белгилегендей, Кемпир-Абад суу сактагычын куруу демилгеси Совет мезгилинде көтөрүлгөн. Анда максат айыл чарба тармагын өнүктүрүү гана болгон. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгы 90%ге сакталып калды. Бул негизи бизге жакшы көрсөткүч, себеби баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Жеке адамдардын кызыкчылыгы бар болуп атат, өкмөттүн кызыкчылыгы бар болуп атат, анан өлкөнүн кызыкчылыгы бар болуп атат. Вот ошо бүгүнкү күндө талкуу өтүп баратканда өлкөнүн кызыкчылыгы толук чечилип атат деп айтсак болот да. Кемпир-Абад суу сактагычы Ош облусунун Өзгөн районунда Өзбекстан менен болгон чек арада жайгашкан. Кезинде бул эң талаштуу тилке болчу. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов маселени тереңдеп түшүнбөй туруп эле ар кандай жетишкендиктерди терс кабыл алып, атайын саясий упай топтоо аракетин көрүү азыркы учурда таптакыр туура эмес экенин айтат. Кыргызстан Өзбекстан менен көптөн берки талашын чечкени биз үчүн чоң жеңиш. Чек ара маселесинде бизде өтө көп маселелер үйүлүп калган. Чек ара маселесин эртерээк чечпесек, бизде ушундай бир ар кандай чатак маселелер чыга берет. Мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда деле бир топ жерде ок атышкан учурлар көп болгон. Ошон үчүн биз ок атышкан ушундай бир жаңжалды чечиштин бир жолу чек араны эртерээк чечишибиз керек. Чек ара чечилгенден кийин Өзбекстандан кийин Тажикстан буюрса бүгүн мына дүйшөмбүдө сүйлөшүүлөр болуп атат дейт. Тажикстан менен чечип алсак, ошо менен биз тикенек зымдарды орноткондон кийин биз бир топ жанакындай бир жаңжалдуу окуяга аралашпай тынч жашайбыз деген ишеничте да. Чек ара маселесин чечүүдө өлкө кызыкчылыгы башка орунда экендигин президент дагы ар дайым белгилеп келет. Садыр Жапаров бир дагы сантиметр жер бөтөн элге берилбей тургандыгын айткан. Мындай макулдашуулар эки боордош элдин ортосундагы достукту, эки мамлекеттин жашоочуларынын ортосундагы мамилени чыңдай турганын айткан серепчилер. Жер талаштарга да чекит коюлат деген үмүттө. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.